Кутман күнүңүздөр менен апалар, бүгүнкү эфир тентек балдар жөнүндө болмокчу. Бул эфир өспүрүм курактагы балдарга, өспүрүм курактагы балдардын ата-энелерине жана мектеп мугалимдерине арналмакчы. Эгерде мектепте туура эмес жүрүм-турумга ээ болгон балдар болсо, классында болсо кантебиз, же болбосо эгерде сиздин балаңыз тентек балдарга, хулиган балдарга туш болуп калса кантебиз, жана класстагы агрессивный балдарга кандай мамиле кылуу керек, жана менин балам агрессивный болсо эмне кылам аттуу суроолордун негизинде болмокчу. Ар бир ата-эне баласы мектепте комфорттуу, ыңгайлуу, кооптсуз, өзүнүн мындай жакшы шартта мектепке барып келүүсүн каалайт. Бирок тилекке каршы жок дегенде учурда ар бир класста жок дегенде бир класста 3төн 4төн, жок эле дегенде 1ден 2ден тентек, же болбосо хулиган, агрессивный балдар бар. Эмне үчүн учурда көпчүлүк мектеп мугалимдеринин, же болбосо соц педагогдордун эң көйгөйлүү актуальный темасы ушул класстагы мектептеги агрессивный тентек балдар. Бул балдар каяктан калыптанат, эмне үчүн мындай тентек жүрүм-турумга ээ болушат, жана эмне үчүн учурда ушул тема актуалдуу болуп жатат деген суроо туулат. Албетте бул биринчиден учурда ата-энелердин эртеден кечке жумушта болуп балдарына көңүл бура албай калуусу, мигрант ата-энелердин көбөйүп балдарына жетишерлик көңүл буруу же мээрим бере албай, ар кайсы жакын адамдарынын колунда жүргөндүктөн, жана ата-энелер бош болбой балдарына убакыт бөлө албай калгандыктан, анан албетте бул телефондо балдар ар кандай жаман терс маалыматтарды алып, албетте балдардын фильтри дейбизби, же болбосо балдардын эмне туура, эмне туура эмес маалымат экендигин ылгай билүү сапаты жоктугунан ошол интернеттен дагы ар кандай терс жүрүм-турумдарга ээ болуп жатышат. Анда алгач ошол тентек, же болбосо хулиган, агрессивный балдар каяктан калыптана тургандыгы жөнүндө сөз кыла турган болсок, алгач тентек балдар ким? Албетте тентек балдар класста мугалимге сабак өтүүгө тоскоолдук жараткан, шум кылган, башкаларга, башка классташтарына дагы өзүнүн зыянын тийгизген, башкаларды шылдыңдаган, ат койгон, же болбосо башкаларды сөзү менен, же болбосо психоэмоционалдык жактан кысым алган, коркуткан, урган, жана мектеп эмеректерине дейбиз, мектеп эмеректерине, буюмдарына зыян келтирген, сындырган, талкалаган балдарды тентек балдар деп атайбыз. Тентек балдар каяктан пайда болот? Бул биринчиден, эгерде үй бүлөдө ата-энеси, баланын ата-энеси же жакын адамдары, балдар үчүн авторитет болгон жакын адамдары агрессивный боло турган болсо, ачууга бат алдырып, тез жиндене турган болгон мүнөздөрүн көрсөтсө, бала бул нерселерди норма деп кабыл алат дагы, ошол эле жүрүм-турумду мектепте да көрсөтүшөт. Экинчиден, кайдыгер тарбия. Эгерде баласынын кандайдыр бир терс жүрүм-турумдарын байкап жаткан ата-эне баласына кайдыгер болуп, бул туура эмес экендигин эскертпесе, айтпаса, көңүл бурбай кое турган болсо, балада менин ушул жүрүм-турумум, терс жүрүм-турумум бул норма деп кабыл алат. Өзгөчө өспүрүм курактагы балдар эмоционалдуу болушат, өтө сезимтал болушат. Башкача айтканда, агын суудай терс жолго дагы, ошол эле учурда жакшы жолго дагы түшүп кеткенге ийкемдүү болушат да. Бул өспүрүм курактагы балдарга ата-эне өтө авторитет, мындай жакшы үлгү жүрүм-турумдан авторитет болуп, көзөмөлгө агып, жакшы жолго багыт бербесе, балдар тез эле жаман жолго түшүп кетүүсү мындай бат эле нерсе да. Үчүнчүдөн, эгерде ата-энесинин көңүл буруусу жетпесе, эртеден кечке жумушта болгон ата-эне баласынын кандай жүрүм-турумга ээ болуп аткандыгын, баласынын абалы менен иши жок боло турган болсо, мындай балдар дагы терс жүрүм-туруму аркылуу ата-энесинин көңүлүн бурдургусу келет. Башкача айтканда, ал терс жүрүм-туруму менен өзүнүн жан дүйнөсүндөгү жалгыз калуу, жалгыздык сезиминин айынан ата-эне мени ук, мен сенин жардамыңа муктажмын деген жан дүйнөсүнүн сигналы катары терс турум көрсөтөт деп түшүнсөк болот. Тилекке каршы учурубузда мектептерде ушундай терс жүрүм-турумдагы балдардын саны арбып баратат. Эми классыбызда терс, эгерде балабыздын, өзүбүздүн балабыздын классында ушундай агрессивный, тентек же хулиган деп коелучу, ушундай бала болгон болсо, кандай кыла алабыз? Албетте биз балабызга биринчи эле айтар кеңешибиз, класстагы тентек балага теңелбе, андан алыс жүр, ага сүйлөбөй эле кой, мамиле кылба, жакын болбо деп эскертебиз.
бирок бул учурда бул сөздөрүбүз эч кандай мындай жакшы натыйжа бере албайт. Анткени ошол эле тентек бала дагы, ошол эле өзүбүздүн балабыз дагы өспүрүм куракта болгондуктан булар эмоционалдуу, эмоцияларын кармап алышпайт. Ошондой эле тентек балдар ушунчалык агрессивдүү болгондуктан ачуулары вспышка деп баягы бат эле жарылып тез ачуу калтыргандыктан бала өзүбүздүн жакшынакай балабыз дагы өзүн коргоо максатында ошол агрессивный бала менен конфликтке барып кетиши мүмкүн. Демек андан алыс бол деген кеңештерибиз иштебей калат. Ал эми мисалы үчүн балдарыбызды өзүңдү коргоо, сени урса же болбосо сени шылдыңдаса, сен дагы жоон бер, унчукпай калба деп айтышыбыз мүмкүн. Өзүн коргоотуу максатында ар кандай спортторго беришибиз мүмкүн. Бирок бул учурда бул техника кээде иштейт, кээде иштебей калат. Тескерисинче өтө чоң конфликттин же проблеманын себепчиси болуп калышы мүмкүн. Албетте балабыз ошол агрессор балага жооп кайтарышы мүмкүн. Иштеп калса жакшы. Анан кээде тескерисинче конфликт узак убакытка чейин уланып, агрессор бала менен биздин балабыздын мамилеси андан бешбеттер өчөшүүлөр менен бирин бирин көп убакытка чейин ажыдаардын куйругун тепсеп алды, жыланын куйругун тепсеп алды деген сыяктуу аны менен узак убакытка конфликт болуп кете турган болсо, анда биз ошол өзүңдү корго деген сөзүбүз аркылуу балабыздын чоң көйгөйүнө, проблемасына себепчи болуп калышыбыз мүмкүн. Кээде өзүбүз балабызга болушуп ошол агрессор бала менен сүйлөшүүгө аракет кылабыз. Мисалы үчүн менин балама кол көтөрбө, менин балама жакындаба, менин балама тийишпе, эмне үчүн менин балама сен мындай кыласың деп ошондой болушкан аракеттерди жасашыбыз мүмкүн. Бул өзүбүздүн аракетибиз дагы айтаар элем 100% иштебейт. Анткени эгер биз өзүбүздүн балабызга болушуп агрессор баланы тыйып кое алам десек, ал эч качан биринчиден күнөөсүн мойнуна албайт. Экинчиден агрессор хулиган балдар ал сизди тургай класста мектепте мугалиминен укпагандан кийин, мугалимине жооп кайтаргандан кийин сизге жөн эле жооп кайтарат. Дагы тескерисинче сиз менен дагы конфликтке барат. Андан бешбеттер сиздин балаңыз менен конфликтин узартып, чоңойтуп, көбөйтүшү мүмкүн. Кайрадан балаңызга өчүшүп калышы мүмкүн. Бул ыкмабыз же техникабыз өзүбүз агрессор бала менен сүйлөшүп жайына коюп коем дегенибиз тескери натыйжасын берип калышы ыктымал. Анда кандай кылабыз? Агрессор балдар менен бир гана мектеп администрациясы, педагогдор жамааты, соц педагог же мектеп психологу ошол эле учурда өзүнүн ата-энеси гана сүйлөшүү жолу менен ал балага жардам бере алат. Ал агрессор тентек хулиган балдар ошолордун гана сөзүн угат. Андыктан эгерде биздин балабызга кандайдыр бир психикалык жактан же болбосо материалдык жактан же болбосо кандайдыр бир физиологиялык бир оор жаракат келтирип кое турган болсо, бул учурда биз мектеп администрациясына билдиребиз. Эгер жаракат же болбосо материалдык чыгым оорураак боло турган болсо, албетте укук коргоо органдарынан жардам сурайбыз. Анан биз укук коргоо органдарына кайрыла турган учурубузда албетте биз далилдерди ошол топтоп анан кийин кайрыла алабыз. Мындай далил болуш керек. Алга чага чейин албетте биз мектеп менен сүйлөшүп көрүүгө аракет кылышыбыз керек. Эгерде балабыз ошондой класстагы агрессор баланын айынан зулум чеге турган болсо, бизге айтпай жүрө бере турган болсо, балада сөз травма калат. Биз балабызга жардам бергенге, аны коргоонго аракет кылышыбыз керек, эгер балабыз өзүн коргой албай аткан учурда. Андыктан көбүнчө өспүрүм курактагы эркек балдар мектепте ошондой зулум чегип келе турган болсо, жапа чегип келе турган болсо, бизден жашырып, намыстанып, апасынын баласы же болбосо ата-энесине айтты дегенди сыяктуу айтпай коюшат. Албетте ошол бала бизден сыр жашырышына биз балабыз менен болгон мамиленин жоктугунан, биз балабыз менен жакындан сырдашып, анын сырларын билбегендигибизден, биз бала менен эмоционалдык жактан жакшы мамиледе болбогондугубуздан балдар бизден сырын жашырышат. Эгер сиз балаңыз менен жакын мамиледе болсоңуз, ал сизге бүт баарын айтып бере алат. Демек, балдарыбызды агрессор балдардан коргошубуз керек. Өзүбүз эч кандай натыйжага жетише албайбыз. Соц педагог администрацияларына билдиребиз. Эгер жаракат же болбосо чыгымдар оор боло турган болсо, укук коргоо органдарына кайрылабыз. Кээде мындай сөздөр алышы мүмкүн. Ошончолук классташтарына зыян келтирип аткан, мисалы үчүн ичип чегип, уруп коркуткан балдар болушу мүмкүн. Ошондой эле классташына зыян келтирип аткан, сабакка жолтоо болуп аткан, мугалимдер менен да бат-бат конфликтке барып аткан агрессор баланы эмне үчүн башка класска которуп же жазалап башка мектептен чыгарып ийсе болбойбу деген да суроо туулушу мүмкүн. Тилекке каршы Кыргызстандын закону мыйзамына ылайык ар бир бала билим алууга укуктуу. Ошондой эле ар бир баланы мектептен айдай бере турган болсок дагы бул да натыйжасыз.
демек мындай балдар менен бир гана жанагыдай айткандай мектеп психологу же соц педагогдор, мектеп администрациялары жана ата энелер иштеши керек. Албетте бул иштешүү сөзсүздөн натыйжасын берет. Эгерде сиз ошол балаңызга зыян келтирген агрессор баланын ата энеси менен сүйлөшөм десеңиз дагы сүйлөшө албайсыз. Агрессор баланын ата энеси албетте өзүнүн баласын коргойт жана сиз менен да конфликтке барышы ыктымал. Андыктан сиз агрессор баланын ата энеси менен да сүйлөшөм деп оора болбоңуз жана агрессор баланын өзү менен да сүйлөшөм деп оора болбойсуз. Бир гана мектеп класс жетекчилерине мектепке кайрыласыз. Ооба, соц педагогдор деле далил болбосо эшин сактала албайт. Ошол СМС балким коркуткан СМСтери болсо ошолорду сактап койгонго аракет кылыш керек. Же болбосо травма алган болсо, кандайдыр бир жаракат алган болсо, ошо жаракаттарын көрсөтүш керек. Кийимдери жыртылган, же болбосо кандайдыр бир баягы балким канап кетсе, ошолорду жууп койбой, же болбосо таштап салбай, аларды далил катары алып барыш керек. Ооба, ошол далил катары алып барабыз. Бирок соц педагогдор деле далил отура бербейт. Соц педагогдордун иши ошол балдарды жөнгө салуу болгондуктан алар караганга милдеттүү. Алар укук коргоо органдары же болбосо милициялар же болбосо эме эмес да далил деп отура бергедейчи. Бирок алар негизи караганга милдеттүү да соц педагогдорчу. Ал эми өзүбүздүн балабыз агрессор боло турган болсо кандай кылабыз? Эгерде биздин балабызга мектептен ошондой жалып деп коет го, өзүнүн багындай арыз түшсө, биздин балабыз ошондой терс жүрүм-турумга ээ болуп, классташтарына, башкаларына зыян келтирип аткан болсо, же болбосо мектеп мүлкүн сындырып талкалаган болсо, же кимдир бирөөдү катуураак уруп, же болбосо буга чейин да начар жүрүм-турумга ээ боло турган болсо, эмне кылабыз? Көпчүлүк ата энелер албетте кыжаат болушат, настроение майнай түшөт, өздөрүн күнөөлүү сезишет жана ачууланышат, балдарына да жиндениши мүмкүн. Бул учурда биринчи кезекте алгач өзүңүздү тынчтандырып алышыңыз керек. Сизден дагы эң биринчи кезекте ошол агрессор болсо дагы балаңыз сиздин жардамыңызга муктаж экендигин унутпашыбыз керек. Ошол биз өзүбүздү тынчтандырып, өзүбүздү күнөөлүү сезип, кыжаат болуп, баланы урушуунун ордуна тынчтандырып алып, ошол балага кандай жардам берем, ошол жөнүндө ойлонушубуз зарыл да, эгер балабыз агрессор болуп аткан болсо. Балабызды урушуп катуу тилдегенге да болбойт. Албетте агрессор баланын дагы жан дүйнөсү бар. Ал канчалык бирөөгө зулум кылса дагы, агрессор болсо дагы, ал классташтары менен конфликтке барып аткандыктан ал дагы жан дүйнөсү ооруп турат. Ага деле бул нерсе жакшы эмес. Ал деле классташтары менен жакшы татуу мамиледе болууну каалайт. Тескерисинче, ошол сиз урушуп жаткан балаңыз сиздин жардамыңызга муктаж экендигин унутпай турушуңуз, мындай эске алышыбыз зарыл да. Ошондой эле балабызды коргоп, мугалимдер менен, же болбосо ошол жапа чеккен баланын ата энеси менен конфликтке барып урушу да натыйжасыз. Эгер чынында балабыз албетте бизге калп айтып, өзү биринчи мага тийишти, өзү биринчи баштады деген сөздөрдү айтышы мүмкүн. Кандай болгон күндө да сиздин балаңыз ошол конфликтке катышты, же болбосо кылмышка, ошол терс ишке катышкандыктан сиз өзүңүздү тынчтандырып алып, ошол мектеп администрация тиги жапа чеккен ата энеси жапа чеккен баланын ата энеси менен союз болуп, биргеликте алар менен тил табышып, жакшы мамиледе сүйлөшүүгө аракет жасашыбыз зарыл да. Алар менен кайрадан өзүңүздү чоң адам катары ачууга алдырбай, маселени сиздин жана жапа чеккен балага кандай жардам берүү керектиги жөнүндө сүйлөшкөнгө аракет жасашыбыз зарыл да, жасашыңыз керек жана зарыл. Андан кийин ошол маселени чечишип алгандан кийин балаңызга эмоциясын туура башкарганды, өзүнүн жүрүм-турумун контролго алып, көзөмөлгө алганды үйрөтүп башташыңыз керек. Албетте аны сөз менен ачууң келсе унчукпай кой деп үйрөтө албайбыз. Өзүбүз үлгү болуп, ар кандай жагымсыз ситуацияларда, жагымсыз учурларда ачууга алдырбаганды, эмоциябызды башкарганды, туура сүйлөшүү менен проблеманы көйгөйдү чечкенди өзүбүз үлгү болуп, жүрүм-турумубуз менен балага көрсөтө алабыз. Дагы бир нерсе айта кетүүчү жагдай, эч качан мен өзүм эле баламды тарбиялап коем, же өзүм эле маселени өзүм билем, өзүм чечем деп өз билемдик кылбашыңыз керек. Эгер чындыгында балаңыз ошондой кандайдыр бир оор мектепте терс жүрүм-турумга ээ болсо, же болбосо кайсы бир баланы катуураак уруп кое турган болсо, ошондой терс жүрүмү байкалган болсо, сиз өзүм билемдикке салбастан сөзсүз түрдө мектеп администрациясынан, мектеп педагогдор жамаатынан жана соц педагог же мектеп психологдорунан кеңеш алып, алар менен биргеликте иш алып барып, алар менен сүйлөшүүгө аракет жасаңыз. Качан гана балага ошол мектептен дагы, үйдөн дагы жардам, колдоолор болгондо, алар көпчүлүк тарап бала менен сүйлөшүүгө аракет жасаганда гана тезирээк көйгөй чечилип, тезирээк
балабыздын жүрүм туруму жакшы жакка оңолушуна, тез результат, жыйынтык болушуна себепчи болот деп айтар элем. Жалгыз сиздин аракеттен көрө 2-3 жактан аракетти жакшы натыйжалуу болот. Эгерде балабыздын кылмышы же болбосо балабыздын жүрүм туруму өтө терс, оор боло турган учурда, албетте укук коргоо органдары аралашып кеткен учурда алар да сүйлөшүп чечиши мүмкүн. Бирок калган учурда анчалыкка жетпесин, Кудайыбыз сактасын. Эгер анчалыкка жетпеген учурда биз өзүбүздүн балабызга мектеп администрациясынан жардам сурап, мугалимдерден жардам сурап, соцпедагогдор менен иштешип жана өзүбүз аракет кылып, кандай гана болбосун биз балабыздын жүрүм турумун жакшы жолго оңдой алабыз. Буга биринчи кезекте өзүңүз терең ишенишиңиз керек. Ар бир бала жакшы үлгүлүү жүрүм турумга ээ боло алат. Ар бир бала жакшы нерсеге кызыга алат табиятында. Ар бир бала өзүнүн хоббиси менен алектенип, жакшы билим алууга умтула алат. Эгер биз сөзсүз түрдө, албетте биз ошол эле учурда мусулмандарбыз, биздин рухубуз жакшылыкка, адамдарды сүйүүгө, жакшы болууга умтулуп турат. Ошондуктан ар бир бала дагы терс жүрүм турумдан өздөрү канаттанбайт, өздөрү дагы рухтары же болбосо жан дүйнөсү кыйналат деп түшүнсөк болот. Демек биз балабызды жакшы жүрүм турумга ээ кыла алабыз. Албетте дуа кылууну дагы унутпашыбыз зарыл. Бүгүнкү сиздерге пландаган темалардын ичинен биринчи сабагыбыз мектепте терс тентек балдардын жүрүм туруму жөнүндөгү эфирибиз соңуна чыкты. Эгерде сиздерден дагы суроо талаптар болсо, суранычтар, колдоолор болгон болсо, бир жумалык же болбосо бир марафон сыяктуу ушундай акысыз 5 сабакты өтө берүүнү чечтим. Бүгүн биринчи сабагы болуп өттү. Эгерде сиздер тараптан дагы каалоолор болсо, эртең башка темада сөз кылууну улантмакчымын. Бул эфир албетте ошо кызыктуу мектеп аттуу курсумдун негизинде даярдалды. Бул кызыктуу мектеп курсун эмне үчүн кызыктуу мектеп деп аталып атат? Анткени балабыз эмнеге мектепке баргысы келбей калат? Мектеп кызыксыз болгон учурда, кайсы учурда мектеп кызыксыз болот? Бала сабакты өздөштүрө албаса, сабакка кызыкпаса, достору менен мамиле кыла албаса, классташтары менен конфликт болуп атса, өзүн коргой албаса, мугалим менен конфликт болуп атса, же болбосо уялчак тартынчак болгон учурда бала мектепке баргысы келбей калат. Бүт мектептеги ушул көйгөйлөрдүн чечүү жолу мунун чечимин берген кызыктуу мектеп аттуу курс иштелип чыкты. Ошол эгерде сиздерге кызыктуу мектепте кандайдыр бир балаңыз телефондун айнамы, өзүн коргой албай, мугалим менен келише албай, достошо албай, же болбосо мамиле кыла албай, кандайдыр бир мектепте кандайдыр бир көйгөй болуп аткан болсо, бардык мектеп көйгөйлөрүнүн чечимин ошол курс бере алат деп ишеничтүү түрдө айта аламын. Курс бүгүн кечинде апалар үчүн өзүнчө сабак болот. Эртеңден баштап, эртең мененки саатта балдарга сабак башталат.